Салам алейкум достор, арбаңыздар. Бүгүнкү видео кайрылуу өзүм тууралуу болмокчу. Бүгүн Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотунда мен соттук ишим каралат процесс болот. Мага жеткен маалымат боюнча Камчыбек Ташиев тапшырма берген, ушул мени камаргыла деп. Достор, биз акыйкаттуулук үчүн күрөшөбүз. Биз өзүбүздүн эркиндигибизди эмес, өмүрүбүздү дагы, башыбызды дагы байлап койгонбуз. Ошол себептен достор, мына канча күндөн бери ар кандай чалуулар болот, коркутуулар болот, эскертүүлөр болот. Ишенесиңерби, күнүгө эртең менен ошол үй бүлө менен коштошуп чыгам менчи. Биз ушундай өлкөдө жашап калдык. Үй бүлө менен коштошуп күндө кайра келемби келбеймби кечкисин белгисиз. Ошон үчүн достор, акыйкаттуулуктан тайбагыла, акырына чейин көрөшөбүз. Кыргыз эли эркин эл, эркиндикти сүйөт. Жана мен бир эки нерсени баса белгилеп коеюн. Биринчиси, бул мен абактан өзүмө кол салбайм. Өмүрүмө да кол салбайм, асынып өлбөйм, өзүмдү кеспейм. Ошону алдын ала силерге айтып коеюн. Биринчиси, экинчиси, коомчулук көп билбеген чындык бар. 5-октябрь күнү кылкылдап 10 000, 15 000 киши аянтта шайлоонун жыйынтыгын тааныбайбыз деп турганда, бүгүнкү мен сени президент кылдым, төңкөрүштү мен жасадым деп милдет кылып аткан, колкоо кылып аткан Камчыбек Ташиев Сооронбай Шариповичтин кабинетине соодалашып отурган. Мекенчил партияны өткөзүп коюн, мен депутат болоюн, Садыр чыкпаса койсун деп. Эң негизгиси биз депутат болуп келе алалы деп соодалашып отурган. Жана күч түзүмдөрү спецназ биринчи чабуулду баштаганда штурмду үйүнө качып кетип, бүттү, биз ала албай калдык. Ак үйдү ала албайбыз, бийликти ала албайбыз, кулат албайбыз деп үйүнө качып кеткенде, ак үйдү алгандан кийин биз балдар менен үйүнө барып, ойготуп, Ташиев мына алдык деп, ал болсо жалбатка качканга даярданып аткан машинесине отуруп, ак үйдүн алынганын, бийликтин кулаганын угуп алып, түп-түз эле ошо Молдовановкага түрмөгө жетип барган. Ушундай силер билбеген көп чындыктар бар. Достор, мындай чоң кызмат мындай адамдын колунда болбош керек. Бул мамлекет үчүн абдан кооптуу. Жана Ташиев абдан майдачыл, кепчил, ушундай адам экен, сабатсыз. Мындай акча, байлык, бийликтен башка ыйык эч нерсеси жок адамда. Ошон үчүн достор, эң негизгиси бир болгула, өлкөбүздө стабилдүүлүк болсун, ынтымак болсун, өнүгүү болсун. Достор, ушундай мага маалымат келди. Камчыбек Ташиев бүгүн мени камагыла деп сотторго тапшырма берген экен. Барыңар ийгилик, ден соолук. Бул күндөрдө өтөт достор. Эгерде бизди камап коюу менен эле булардын программалары ишке ашса, реформалар ишке ашса, Кыргызстан өнүктүрүлсө, анда биздин эркиндигибиз курман. Биз отурганга даярбыз. Эгерде бизди камап коюп эле, бардыгын кыйратып, сөзүнө туруп, убадаларын аткарып ийсе, биз анда ошол кайрылбыз. Барыңар ийгилик, ынтымак достор. Өлкөбүздө саясий куугунтук болбосун. Авторитардык режим орнобосун. Ошон үчүн достор, келгиле бүгүн бири-бирибиз менен ынтымактуу бололу, эң негизгиси бөлүнүп жарылбайлы. Барыңар ийгилик.